Мирбек Куттубеков Алтын түйін Улуттук балдардын инженердик техникалык академиясынын 11-классынын окуучусу. Ал өзүнүн достору менен бирге буга чейин жаңы ойлоп табууларды ишке ашырып келсе, быйылкы жылда күндүн кубаттан электр энергиясын алуу жана күн панелдерин пайдалануу боюнча жаңы табылгасы биз 21-кылымдын интеллектуалы деген сынакта атайын сыйлыкка татыктуу болгон. Бул жакта деген биздин өзүбүздүн дагы азыркы убакта өзүңүздөр билгендей там көптөгөн ГЭС, АЭС тестелер мындай жаман калдыктар, мындай энергияны азыр өзүңүздөр билген канчалык кылым өнүккөн сайын, адам өнүккөн сайын, техника жагын чыккан сайын бизге энергия көп тапталат экен. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн дагы толуу жерлерде, айлык иштактарда, кээ жерлерде там канча болсо 1-2 саат жок дегенде 1-2 саатка свет өчөт да. Альтернативдүү энергияны колдоо боюнча проектим жана буну автоматташтыруу. Автоматташтыруу дегенде буну өзүбүздүн дагы кээ бир адамдар үйдө жатып эле же там эшикке чыгып мындай мисал дегенде кородогу светти өчүрүш үчүн эмне кылышат? Эшикке чыгып барып кышында болсо дагы өчүрүп адам тоң атканда өчүрүп коет да. Анын ордуна биз автоматташтыруу дегенде буну через телефон приложение менен өчүрүп киргизүү боюнча автоматташтыруу техникасын ойлоп тапкам. Бул болсо өзү солнечный батарейка менен кышында же там күн ысык болгондо там күн кай жакка жакшы тийип турса, ошол жактагы күнгө жакын ачык жерлерде бизге үйгө, там корого, специально күнүмдүк эле колдонуп жүргөн там душка ысык суу керек бизге. Күндө идиш жуйбуз, там ага эле толуу аймактарда анчалык ысык суу жок. Ошо ысык сууну через ветрогенератор же болбосо солнечный панель менен өзүбүзгө электр энергиясын чыгарып колдонсок болот. Балдардын талантын шыгын өстүргөн Борбордук Алтын түйүн Улут балдардын инженердик академиясы ойлоп табууга жана жараткандыкка кызыккан балдарга билим берип, жерлерде атайын инженердик иримдер ачылып, балдардын быйылкы жаңы окуу жылында жасай турган иштери арбын. Окуу жай азыр болсо мынакей бүгүн биздин улуттук академиябыз болсо эмени ачат 22-23 окуу жылын ошону ачып атабыз. Анан кийин балдар эртеңден баштап бизге уже келе баштайт расписание боюнча. Анан кийин быйыл болсо аябай чоң жумуштарды жасадык, чын менен айтсак болот. Анткени баардык региондордо биздин филиал ачылды. Ал тиги кимдин президенттин демилгеси болчу. Ошо боюнча баардык филиалдарды ачтык. Оборудование менен баарын менен. Азыр ушул жакта болсо 3 направление менен эме болот. Ал жанагы робототехника, информатика, анан кийин основа технического моделизма деп коет. Баягы балдар болсо станоктордо иштеп, үйрөтүп, баягы кол менен жасагандарды үйрөнөт да. Нарында да ошентип башталып атат. Тиги Ысык көлдө дагы. Мен ойлоймун, бул аябай жакшы демилге балдар үчүн жана региондордун балдарына. Анткени биз азыр болсо баардык мектепте эмес, мүмкүнчүлүк болгон мектептерде жана робототехниканы ачалы деп атабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин академияга болгон иш сапарында келечектеги инженердик жана конструкторлорду тарбиялап чыгаруучу мектепке атайын улуттук академия деген статус берилип, андан бери жаш мундар шыктанып, дагы ойлоп табуучулар көбөйгөн. Ата-энелер, урматтуу окуучулар, ардактуу кесиптештер, биз мына дагы Алтын түйүн 61-чи окуу жылыбызды дагы баштап атабыз. Эми ушул башталардан эшигибизди ачардан мурун мугалимдер коллективи, кызматкерлер абдан аракет кылышып, мынака мектепти жаңы окуу жылына даярдашты. Биз ойлойбуз, биздин окуучулар ушул мектепке, академияга келип, өзлөрүн Лобачевский, Ньютон, Эйнштейндей сезишип, чыгармачыл окуучулардан болот деп биз кызыгабыз дайыма. Эми жаңы нерселерди өзгөр көрүп атасыңар, жаңы кабинеттер ачылды, IT технология, академический класстарды ачып атабыз, фаблаптарды ачып атабыз, жана толуп жаткан информатикалык эмелерди көбүнчө ушул багытта өтүп жатабыз. Биз ойлойбуз, мына былтыр да абдан көп иш-чараларды өткөрдүк. Ошондо мына 12-13 балабыз лауреат болду биздин академияда да. Быйыл дагы абдан көп чоң иш-чараларды өткөрөбүз деген үмүтүбүз бар. Академияда билим алган балдар үчүн бардык шарттар түзүлүп, алардын ойлоп табуусуна улам атайын сынактар өткөрүлүп, адистер, мугалимдер чыгып берип келет. Мээрим Каныбек кызы оолунун таланттуу экенин байкап, быйыл академияга алып келди. Алтын түйүн республикалык инженердик академиясын мурун телевидениедан, интернеттен көрүп жүрчүмүн. Балдардын ийгиликтерин көрүп, өзүмдүн балам ушул сферага кызыккандыгынан алып келдим. Биз робототехника жана инженерия клубун тандадык.
Кудай буйрса балам ушу келечектин профессиясы болгон. Кудай буйрса IT технологиясына тапшырам деп келечекке кадам коюп атат. Ушул Алтын түйүн академиясынан биз кудай буйрса жакшы билимдерге, жакшы көндүмдөргө үйрөнөбүз деп ойлойбуз. Ошентип быйылкы жаңы окуу жылында академия өз ишенгенин ачып, илим жана техникага кызыккан балдарды кабыл алып, алардын окуудагы ийгиликтерин каалашты. Команда новаторов, изобретателей. Для человека, способного мыслить, жизнь всегда наполнена смыслом.